Жашыл экономика азырынча бул түшүнүк Кыргызстанда жаңыдан гана сүңгүп кирип келе жатат деп айтса болот. Албетте бул эми дүйнө жүзү эч ак эле ушул жашыл технологияга, жашыл экономикага өткөн. Ал эми Кыргызстанга мына ушул жашыл технологияларды алып келген киши менен биз бүгүн бизнес брейк программасында сүйлөшмөкчүбүз. Ишкер Марат Жаамбаев. Марат, саламатсызбы? Марат Жаамбаев, Таза Биосистемс компаниясынын башкы директору. 34 жашар бизнесмен кыйла убакыт эл аралык уюмдарда иштеген. Аны кыргызча Википедиянын энтузиасты дешет. Марат Жаамбаев бул долбоорду Сорос Кыргызстан фондунда иштеп жүргөн кезинен бери колдойт. Марат жашыл экономиканын жактоочусу. Анын компаниясы агындыларды тазалоо боюнча комплекстүү чечимдерди сунуштайт. Таза Биосистемс европалык 2 компаниянын Борбор Азия, Монголия жана Кавказ өлкөлөрүндөгү расмий дистрибьютору. Мен билгенден бирок сиз батыштагы окууңуз бул багытта эмес болчу, Жок. Батышта окуган окуум саясаттануу жана экономикага байланыштуу. Ал эми бул жашыл технологияларга кайрылып келгеним бул жашоодогу муктаждык болду. Ошол себептен мен өзүмдү жашыл технологияларда же бир серепчи дагы же болбосо бир кызматкер деп дагы айта албайм. Болгону ошол жашыл технологияларды иш жүзүнө ашырып, ошону мындай ишкерчилик моделине айландырып алып келген менеджер катары өзүмдү тааный алам. Болгону ушул. Жашыл, сиз айтып өттүңүз, баягы бул муктаждыктан улам депчи. Бул сиздин жеке өзүңүздүн муктаждыкпы же биздин өлкөдө каяка барба, бул айыл болобу, элет жер болобу же шаар жер болобу, бизде дайым дааратканалар көбөйүү, дааратканалар маселеси эң чоң. Жана эмнеси кызык, биз чоң тойлорду өткөзөбүз, чоң мааракелерди өткөзөбүз, боз үй тиккенди көрсөтөбүз, же өзүбүздүн жанакы абдан кооз кыргыз кийимдерин, үрп адаттарды көрсөткөндү билебиз. Бирок ошол эле биздин чет өлкөлүк коноктор дааратканаңар каякта дегенде ошону көрсөткөндөн уялабыз да. Анан ошол себептен мисалы мен өзүм дагы айыл жеринде жашап, ошол ата энемдин, жакын кошуналардын, деги эле бизде жалпы кыргыздардын дааратканага мамилесин башынан эле байкасаң, бул бир кандай десем, уяла турган нерсе, аны такыр алыскы жана эң акыркы маселе катары коюшат да. Бирок батыш жеринде же болбосо ошол эле Японияда ошо бул абдан маанилүү маселе. Жана ошол себептен Америкада айтышат, адамдын, коомдун жана мамлекеттин маданиятын билгиң келсе, бул кийим чечкен жерин жана дааратканасын көрүп бил дейт да. Дагы бир кызык нерсе да, мисалы үчүн сиз айтып өттүңүз, политэкономияда окугам деп. Демек бул нерселер сиздин бул жөн гана баамдооңуздан улам, ошол нерселерди, мисалы үчүн ушул жашыл технологияларды сиз өзүңүздүн жеке баамдооңуз менен гана байкап, анан ошолордо демек бул маселени ушинтип чечсе болот турбайбы деген нерсеге келдиңиз да. Жер кыдырганды жакшы көрөм. Анан Европа болобу же болбосо башка мамлекеттер, башка чөлкөм болобу, дайыма кыдырып жүргөндө мен үчүн бир көрсөткүч, кайсы мамлекетте же кайсы шаарда дааратканалар мыкты болсо, демек аякта бир өнүгүү бар, же болбосо тиги айлана чөйрөгө мамилеси башка өнүккөн өлкө деп эсептелет. Анан ошондой бир мисалы адам чет жакка барганда жана магниттерди теркөлөт атпайбы, мен болсо дайыма сүрөткө тартып, каякта кандай даараткана же болбосо ошол адамдын жана гигиеникалык жактан, мисалы кол жууу, ошол усулдары кандай экен, мен дайыма ошо изилдеп жүрчүмүн да. Анан Кыргызстанга кайтып келгенден кийин көлгө жайкысына салууга барганда жана агынды сууларды түздөн түз көлгө кое берген фактыларды көргөндө абдан жүрөгүм ооруду. Анан ошондон мен бир ойдон бир ишке өтөйүн деп, ошол себептен бул ишкерчиликти баштап көрдүм. Абдан кызыктуу баамдоо экен. Мисалы үчүн чынында эле баягы туризм, ошол дүйнө кыдыруу, анан ошол дүйнөнү жөн эле барып кооз жерлерин көрүп, анан сүрөткө түшүп кой менен чектелбестен, мына ошол нерселерди байкап баамдоо, демек бул кандайдыр бир деңгээлде кругозорду кеңейтет да. Ал эми ошол кең кругозор, демек бул кандайдыр бир ийгиликтүү бизнестин старты, башталышы деп айтса дагы болот да. Сиздин мисалыңызда ошондой эле болуп атат да, туурабы? Туура. Мен бул жерде өзүм бир нерсе ойлоп таптым, же болбосо бир илимий ачылыш жасадым дегенден такыр алысмын. Мен болгону дүйнө жүзүндөгү эң мыкты тажрыйбаларды көрүп, жана ошону Кыргызстанда жоктугун көрүп, болгону бияка алып келип жасап жаткан кербезим. Бул ишкерчиликтечи. Ал эми жана сиз туура айтасыз, адамда канчалык баягы аң сезими өнүгүп, жана орустар айткандай кругозору кенен болсо, ошондо
дүйнөгө болгон мамилеси дагы жана аалам тануу деп коет эмеспи, азыркы заманбап технологиялар, инновациялар ошолорду күнүмдүк жашоодо кантип айкалыштырып, ошолорду кандайча иштетсе болот деген бир маселе чыгат да. Анан ооба мен бул жерден эч танбайм, ошол кругозордагы чоң бир эмени ойнойт да, чоң ролду ойнойт. Негизи адам ошол өзүнүн ошол жанагы чет өлкөлөрдө кыдырып жүргөндөгү чогулткан баамдоолору, билимдери ошолорго таянып эле, мисалы үчүн эч кандай стартовый капиталы жок эле бизнес баштай алабы? Ошол бир мындай билиминин, анан баамдоолорунун жыйынтыгы менен. Албетте баштай алат, бирок бул абдан көбөйлүү оор маселе да. Баштапкы капиталың болбосо, себеби дегенде мисалы менин жеке ишкерчилик тарыхымды алалы. Менде бул ой болгон, бирке болсо да тыйыным болгон, бирок ошол эле учурда мен бул жаңы технологиялар тууралуу баамдоомду бияктагы тааныш ишкер байкерлер менен же болбосо ишкер шериктер менен бөлүшүп, мондай чай ичип отурганда эле бөлүшкөм да. Түшүнгөн адам өзү эле мага айтты: Марат, мен бул ойго кошулам, мага бул оюң жагып атат, менде капитал бар, кел чогуу кылалы деп. Анан мисалы биздин компанияда негизи жалпы 3 адам, 3 шерик деп коелу. Мен ой менен келгем, ал эки адам болсо ошол баштапкы капитал жагынан жардам беришкен, жана ошентип баштап кеттик да. Бирок менде башка вариант болгон. Мисалы өз күчүм менен баштап көрөйүн, башка бирөөнүн мага эмне кереги бар депчи. Бул деле болчу маселе, бирок билесизби, мен үчүн акча маанилүү эмес, деги эле ишкерчиликте акча болгон бул инструмент. Бул ошо максатка жетүүчү инструмент да. Эч качан акчанын кулу болбош керек. Анан ошол сен жеке ишкерчилик баягы идеяңа, ол ишкечи тартып келип аткан шеригиң ал дагы интеллектуалдык потенциалы күчтүү болуп, сага көп дагы ойлорду алып келе алса, ал жана калып келген акчаларга салыштырмалуу ал ойлор көбүрөөк баалуулугу бар да. Анан ошол себептен мен Кудайга шүгүр, бул компаниябыздын баштапкы этабы, старты мындай жымсалдуу, жакшы эле болду да. Негизи мисалы үчүн эле менимче ар бир эле адам чет өлкөлөрдө кыдырып, турист болуп, эс алып жүргөнү жакшы көрсө керек. Жөнөкөй адам менен ошол мындай кандай десем, жанакы ишкерчилик бир мындай жилкасы деп коет го. Ошол бизнеске болгон кызыкчылыгы бар адамдардын дүйнө кыдыруу, саякаты балким айырмаланса керек. Сиз деле өзүңүз мисалы үчүн барганда, демек бул бир кооз жерлерди эле көрүп чектелбестен, кандайдыр бир башка нерселерди, билимдерди, баамдоолорду издейт да, туурабы? Бул бизнесмендердин айырмачылыгы ушунда болсо керек. Ооба, менин оюмча ал туура. Жана кыргызча айтып коет эмеспи, шыгы же болбосо чымыны бар дегендейчи. Ошол эми Кудайдын кулабы сүйүнсүн, азыр акыркы 10 жылда биздин элдин дармети өсүп, көптөрү чет жака ээн эркин чыгып, эс алуу болобу, иш боюнча болобу, же болбосо соода боюнча көп чыгып атышат да. Бирок ошол эле учурда ал жерден көрүп келгенди баягы ошол ойду өзүнө сиңирип алгандар бар. Такыр эле аны сиңирбей, бул бизге жат көрүнүш, буну биз кабыл албайбыз дегендер аз эмес да. Балким алар жат көрүнүш эмес, ошол нерселерди чындап эле баамдабагандык. Мисалы үчүн эми ар бир адамдын бул деңгээлине жараша маселе да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар барат, жөн эле ошол жерден коошар экен, кандай сонун экен болду деп жашап коет, бирок ошол кооздук эмненин аркасы менен, кандай аракеттин аркасы менен келип атканын мисалы үчүн баамдабагандыктан болсо керек балким. Балким, менин оюмча ооба, бул жерде адамдын өзүнүн баягы шыгына жараша жана ой жүргүртүүсүнө жараша мен бир эле мисалды келтирип кетейин. Баарыбыз эле Венеция шаарын билебиз. Ал шаар сууда турат да. Анан мени таң калтырган маселе, өзү деңиздин үстүндө турган шаар, калкы Бишкектин бир жарымысы болот. Бирок мени бир эле суроо түшөлтү да, ошол жана агынды суулар каяка кетет. Булар мисалы бизде го жер бар, кыргызча аңды кастырып эле тиги сууну кое берип эми көрбөйсүң да. А тиякта эч жакка беките албайсың. Анан мен аябай таң калганым, алар ошо жана заманбап сууну кайра тазалоо системасын ушунчалык жакшы коюшкан экен. Ошол эле жана мисалы кир агынды суулар кайра айланып отуруп, кайра эле тиги пайдаланууга мүмкүн экен да. Анан мисалы ошол пляжына бардык, пляжында барып тиги сууга түшүп келгенден кийин душуна түшсөң 1 евро төлөйсүң. 1 еврога берилген душтагы суу 1 мүнөткө жетет. Дагы 1 мүнөткө улантайын десең, дагы 1 евро. Анан ошондо
башка адам аябай нааразы болду да, булар эмне баягы ар бир 1 мүнөттүк сууну 1 еврого сатышат. А бирок менде такыр башка мамиле болду. Мен кайра баа бердим. Демек булар ошо суунун баалуулугун таанып, суунун баалуулугун билип, ошо сууга мамилеси такыр башка депчи. Бизде баягы ак мөңгүл балато деп коебуз, бизде суу көп. Ошон үчүн бизде сууга баягы сууну бактабайбыз да, мындай карагандайчы. Анан ошондой мисалдар баягы туризм аркылуу мага көп бир жаңы ойлорду алып келди да. Билесизби, Марат, мен сиз менен болгон сүйлөшүүдөн анан буга чейин дагы биз бир ишкер менен спорт темасында сүйлөшүп калганда бир нерсени байкадым да. Демек, келип келип эле адамдын ошол эле сиз айтып аткан жаратылышка болгон мамилеси болобу, спортко болгон мамилеси болобу, бул келип келип эле анын активи аныктап коет экен да. Демек, канчалык ошол өлкө экономикалык жактан жетишкен болсо, адам канчалык баягы өзүнүн муктаждыктарын камсыз кыла алган болсо, мына ошол табиятка дагы, спортко, баардык нерсеге башкача көз карашта карап калат экен. Демек, бул эми биздин Кыргызстандын шартында балким ар ким ар кандай талашышы мүмкүн, а бирок чын-чынына келгенде бай адам деген бул демек билими бар, ар дайым изденген, талбай окуган адам да. Демек, бул келип бул өтө бир комплекстүү болуп калып атпайбы? Ооба. Туура, мисалы жана сиз айтып атпайсызбы, жашыл экономика депчи. Бизде тилекке каршы мамлекеттик деңгээлде же болбосо ошол эле коомдук деңгээлде бул жаңы түшүнүктү жакшы сиңирилекпиз да. А бирок алдыңкы өлкөлөр, биз мисалы Бишкекте караңызчы, акыркы заманбап машиналерди сатып алып атабыз, акыркы заманбап уюлдук телефондорду пайдаланып атабыз. Ошондой эле биз парадокс. Парадокс да. Демек, бизде бул баалуулуктардын маселеси да. Мен эмнеге айтып атам? Мисалы ошол эң алдыңкы өнүккөн өлкөлөр, алар эбак эле бир түшүнүккө келди да, бул айлана чөйрө биздин баягы экосистема өзүнүн чеги бар. Анан бир күнү ал чектен чыгып кетсе, бул чоң бир кыйроолорго алып келиши мүмкүн да. Ошол себептен ошол экосистеманын балансын бузбаш үчүн адам баласы өзүнүн интеллектин, ишкерчилик баягы шыгын жана капиталын ошо экосистеманын балансын сактап, ошол эле учурда баягы ийгиликтүү бай мамлекет болуп кала бериш бир амалын издеп, анан ошол себептен жанагы мисалы биз көрүп аткан тиги күн батареялары ойлонуп табылды. Азыр Японияда жанагы суудан жүргөн автоунаалар же болбосо ошол эле жана айтып коет эмеспи, гибрид моторлор депчи, жаңы бул муундагы машинелер, же болбосо Tesla машинеси Америкада. Бул ошол жанагы жашыл экономиканын негизинде, баалуулуктардын негизинде түптөлгөн инновациялар да. Анан менде ошол бир арзуум бар, тиги кыргыз эгерде айфонду пайдаланганды билсе, ошондой эле жашыл технологияларын өзүнүн жашоосунда пайдаланса, жашоосу бир кыйла жеңил болмок. Жана бизде айлана чөйрөгө дагы мамилебиз такыр башкача болмок да. Ооба, чынында эми азырынча биз кыргызстандыктар баягы өзүбүздүн күнүмдүк керектөөдөгү муктаждыктарыбызды эле камсыз кылып, сиз айткандай чоң машина тээп, анан айфондорду колдонуп, ошону менен баягы рахаттанып атканча, албетте өнүккөн дүйнө өлкөлөрү бир катар алдыга кетип атат, алардын деңгээли өсүп атат дегенде да. Бул эми эң элгиси деңгээлдин өскөнүнөн кабар берет да. Ошол эле маалда баягы кыргыздар айтып коет го, өз тойсо да көз тойбойт деп. Балким эми бул деңгээлге чыгыш үчүн кыргызстандыктардын көзү тоюшу керек биринчи. Мүмкүн. Ооба. Жана экинчи маселе бул Кыргызстандын жаштарынын интеллектуалдык жактан өсүшү да. Жана сиз айтып атпайсызбы, билим берүү же болбосо ошол дүйнө жүзүн кыдырып, жана эң мыкты тажрыйбаларды. Бул жөн эле кыдыруу эмес, ал жердеги бир баамдууларды чогултуп келип, бул жакта колдонуу да. Мисалы, бул жолду азыркы эң ийгиликтүү мамлекеттер басып өткөн. Жапон өлкөсүн алалык. Баягы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин моралдык жактан дагы, экономикалык жактан да кыйраган мамлекет. Ошол өзүнүн жаштарына ставка кылган. Жаштары Америка Кошмо Штаттары же болбосо Европага чыгып, жөн эле окубастан, жөн эле теориясын албастан, аларды күнүмдүк жашоодо эмне пайдаланып атат, жашоосу эмне себептен ошондой жогорку стандартта деп, ошону үйрөнүп келип, кайра өзүнүн мамлекетине пайдаланып алды. Же болбосо ошол эле Түркияны алалык. 70-жылдары Германиядан, азыр биздин Кыргызстандан Россияга кетип аткандай көп эмгек мигранттары Германиядан көп жаңы заманбап
билимди жана технологияларды алып келе алышты да. Эми биз такайла айтып келатабыз, эң негизгиси бул адамдык потенциал деп, мына эле ошол адамдык потенциалдын деңгээли жакшырат деп ишенип туралы. Маегизге чоң рахмат. Сиздер Бизнес Брейк программасын көрдүңүздөр. Эскерте кетсем, бүгүнкү программанын коногу кыргызстандык ишкер Марат Жаанбаев болду.